Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Түркмөнстанга иш сапары менен барат. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстанга иш сапары менен барарын анын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык өлкө башчы 11 октябрда Ашхабад шаарында түркмөн акыны жана философу Махтум Кули Фрагининин 300 жылдыгына арналган мезгил менен цивилизациялардын өзара байланышы, тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумга катышмакчы. Иш-чарага Борбор Азия мамлекеттеринин жана башка өлкөлөрдүн башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Боксчу Алмаз Орозбеков Кытайдагы мелдеште алтын утту. Кыргызстандык боксчу Алмаз Орозбеков Кытайдагы эл аралык мелдеште алтын жеңди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. Мелдеш Үрүмчү шаарында өтүп 9 октябрда жыйынтыкталган. Орозбеков 67 кг салмакта күч сынашып алтын байгенин ээси болду. Буга чейин ушул эле мелдеште кыргызстандык мушкерлер 2 алтын 4 коло утканы кабарланган. Алтын байгеге Анвар Ходжеев жана Санжар Сейдакматов татыган. Ал эми коло байгени Ислам Төрөбаев, Мирзахит Имамназаров, Сагын Сатыбалды уулу жана Бакыт Токтосун уулу тагынган. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасынын отставкасын кабыл алды. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун кызматтан кетүү боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Базарбековдун судьялык ыйгар муктары мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө сунуш президентке жөнөтүлдү. Эсиңиздерге салсак, 2022 жылдын февраль айында Жогорку соттун төрагалыгына дайындалган Замирбек Базарбеков кечээ өз ыктыяры менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. 2 жылдын ичинде Кыргызстан Казакстандан көмүр сатып алганды токтотот. 2 жылдын ичинде Кыргызстан коңшу мамлекет Казакстандан көмүр сатып алганды токтотот. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкектеги ЖЭБ үчүн көмүр Кыргызстандагы кендерден жана бир бөлүгү Казакстандан ташылып келет. Маселен, быйыл 750 миң тонна көмүр Кыргызстанда казып алынса, 250 миң тонна Казакстандан сатып алынат. Буга чейин коңшу мамлекеттен жылына 400-500 миң тонна көмүр ташылып келчү. Жылына 400-500 миң тонна көмүр сатып алып жүрүп, быйыл эмнеге 250 миң тонна гана аласыңар деген суроо жаралышы мүмкүн. Сиздер билгендей, Миң Кушта ак улак көмүр кени бар. Быйыл ал жактан 180-200 миң тонна көмүр алып келип жепке жагып көрдүк. Анын калориясы туура келди. Президенттин да 2-3 жылда импорттон кеч керек деген тапшырмасы бар. Биз 2 жылдын ичинде Казакстандан көмүр алганды токтотобуз деген пландарыбыз бар. Анын ордуна кайсы кендерден көмүр казып ала турганыбызды караштырып жатабыз, деди министр. Өспүрүм кулап каза болгон үйдү салып жаткан курулуш компаниясынын иши токтотулду. Объектисинде 16 жаштагы өспүрүм учуп көз жумган курулуш компаниясынын лицензиясы токтотулду. Бул тууралуу мамлекеттик курулуштан билдиришти. Маалымат калайык, мындай чечим 9 октябрда кабыл алынган. Ош шаарындагы Шамшиев көчөсү бир дарегинде курулуп жаткан турак үйдө адам өлүмүнө алып келген курулуш учурундагы коопсуздук техникасынын талаптарын бузууларга байланыштуу укук коргоо органдары тарабынан тергөө жүргүзүлүп, Artvin Group KG курулуш компаниясынын лицензиясын колдонулушун токтотуп туруу чечими кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 5 октябрда Ошто курулушта иштеп жаткан 16 жаштагы бала 13-кабаттан кулап кетип каза болгон. Токтайым Үмөталиева, укук коргоочу. Эңириде Текебаев жоопкерчиликке тартылышы керек. Арба KG сайтына укук коргоочу Токтайым Үмөталиева маек курган, маегин сиздерге сунуштайбыз. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн айрымдарына кылмыш иши козголуп камакка алына баштады. Алар мамлекеттик укуктук талак алып келдик деген декрет боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Ушул боюнча оюңуз кандай? Декрет деген жасалма документ. Ошону менен Өмүрбек Текебаев чоң тобокелдиктерге барып президент болууга колдоо таппасына көзү жеткенден кийин өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн акылга сыйбаган иштерге жол берип, чоң кылмыштарды жасаганы ачыкталабы? Өткөн мезгилдин президенти дегенди ойлоп тапты. Аттарын өзгөртүп чет өлкөдөн келген ар кандай гранттарды жешти го. Мисалы, кайсы кылмыштар жасады эле? Өмүрбек Чиркешовичтин эң чоң кылмышы Конституциянын документтерин алмаштырганы болгон. Төңкөрүштөн кийин конституциялык реформа жасайбыз деп топ түзүлгөн.
Ошол комиссиянын добуш берген документи жоголуп кетип, Кыргызстан туңгуйка кептелген. Мына ушундай алешемдиктерге жол берген үчүн Өмүрбек Текебаев жооп бериши керек эле. Бирок ал жооп берип калаарын билип, чет өлкөгө элчи болуп кетип калды. Маражорлукка укуктук саясий баа берилбей калганбы? Маражорлукка башкасына саясий коомдук баа жарым-жартылай болсо да берилген. Бирок укуктук талаада Конституцияны талкалап декрет деген түшүнүгү жок документтерди киргизген үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Ошон үчүн башаламандыкка жол берилген. Эгер убактылуу өкмөттүн аракеттерине баа берип, туура эмес иштери үчүн жоопкерчиликке тарта турган болсо, декретти ойлоп тапкан Өмүрбек Черкешевич эң биринчи жоопко тартылышы керек. Сиз декрет деген юридикалык нормаларга жооп бербеген жасалма документ деген ойду кайтып жатасыз. Эгер ал туура эмес каралса, бийлик кулап мамлекет башчы качып кеткен учурда бийликти ким колго алышы керек эле? Бийлик кулагандан кийин чукул жагдайды эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси президенттик шайлоо өткөргөнчө бийликтин башында туруп, аткаруу бийлиги менен абалды жөнгө салышы керек эле. Бизде болсо баары теңирден тескери кеткен. Убактылуу өкмөттөшүп, кол коюлбаган документтерди алып чыгышып, декреттерди жазышып, элдин башына айлантышты. Өкүнүчтүүсү убактылуу өкмөт Өмүрбек Текебаев эмне десе ошону гана аткарды. Кезинде Бакиевдин бийлигине каршы чыгып, нааразычылык акцияларда ата мекен менен бирге эле жүрчү элеңиз. Бийликке келгенден кийин алар сизге көңүл бурбай коюштубу? Туура Бакиевдин доорунда ата мекен жана башка оппозициялык топтор менен бирдикте нааразычылык акцияларын байма-бай уюштурчубуз. Бийлик менен оппозициянын ортосунда келишим түздүргөм. Текебаев баш болуп, менин офисиме келишип, кол коюп кетишкен. Мага кызмат бербей койгон үчүн эмес, Конституцияны өзү каалагандай калчап, мамлекетти укуктук талаага алып келе турган иштерге карама-каршы келген жоруктарды жасаган үчүн каршы чыккам. Чындыкты капка ката албадым. Ошол мезгилде эле басма сөз каражаттарына Текебаевдин катачылыктарын айтып, туура эмес иштерин санап, маектеримди да бергем. Чынында Текебаев 2005-жылы деле ушундай иштерди жасоого аракет кылган, бирок ал мезгилде биз жол берген эмеспиз. Текебаевдин жаман кесепеттери аны менен эле токтоп калган жок. Мамлекетти коркунучка алып келген бузукулук иштерди тегерегиндеги чет өлкөлүк агенттер деген топ менен кийин да жасап жаттыгы. Алар кодекстерди дагы бир топ чайкап каалагандай калчашты. Бирок ошол топко азыркыга чейин укпаа берилген жок. Эмнегедир прокуратурага, УКМКга жеткенде эле баары жабылып калууда. Убактылуу өкмөттүн декрет менен Акаевдин экс-президенттиги макамын алып койгону туура эмес болгон. Бул иш укуктук талаадагы эң чоң көз боёмочулук. Аскар Акаев 2005-жылы Москвадагы элчиликте мамлекеттин тынчтыгы үчүн арыз жазып берип, таза шайлоого шарт түзүп, мамлекетти укуктук талаага келишине чоң салым кошкон. Ичейкадагы каражаттар үчүн бир эле Бекназаровдун камакка алынышы таң калууну жаратпайбы? Эмнеге убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүн айыр мамиле жасалып жатат? Ичейкадагы каражаттар үчүн жалгыз Бекназаров эмес, Каптагаев, Дүйшөбаевге окшогон убактылуу өкмөттүн байып кеткен мүчөлөрүнүн баары толугу менен жооп бериши зарыл. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн молдокеси, конституциялык талааны талкалаган Өмүрбек Черкешевич сыртта калбай таланып тонолгон нерселерге жооп бериши керек. Негизи укуктук талаага алып келүү үчүн декрет колдонулабы? Эгер колдонулса, ал кайсы убакта ишке ашат? Эгерде мамлекеттүүлүк жок болсо, жер-жеринде баары талкаланып, жаңы өлкө түзүлүп жатса, анда декретти иштетсе болот. Бизде борбордук бийлик алмашканы менен региондор аткаруу бийлиги кадимкидей эле иштеп жатты да. Декретти колдонууга зарылчылык жок мезгилде эле колдонуп, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, мамлекетти туңгуйка кептеши деп маек куруп берген Арба Кейжи сайтына. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсе калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар
тактап, мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Биттей кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Билим берүү министрлиги 80 000 ноутбук сатып алды. Билим берүү жана илим министрлиги мектептердин 80 000 мугалимин ноутбук менен камсыз кылууну пландоодо, буга байланыштуу мекеме ноутбуктарды сатып алаарын жарыялады. Министрлик адегенде жеткирип берүүчүлөрдөн жана даярдоочу заводдордон коммерциялык сунуштарды күтөт, анда жеткирүүнүн мөөнөтү да көрсөтүлүшү керек. Бул аракеттер министрликке ноутбуктарды сатып алуунун алдында анын баасына мониторинг жүргүзүүгө жардам берет. Баалары көрсөтүлгөн сунуштар 11 октябрь саат 14:00 чейин кабыл алынат. Кыргызстандын 17 000 студент чет мамлекеттерде билим алат. Дүйнөдө 2023 жылдын 1 январына карата чет жерде билим алган студенттердин саны 6 859 000 адамга жетти. Бул тууралуу Өзбекстандын статистика агенттиги жазды. ЮНЕСКОнун статистика институтунун маалыматы боюнча, бир жыл ичинде чет жакка окууга кеткен студенттердин саны 419 000 адамга көбөйгөн. Борбор Азия боюнча карай турган болсок, чет өлкөлүк окуу жайларда билим алган жарандардын саны боюнча Өзбекстан алдыда турат. Алардын саны 150 000 кишиге жетет. Казакстандыкы 78 000, Түркмөнстандыкы 60 000, Тажикстандыкы 32 000, Кыргызстандыкы 17 000 жараны чет мамлекеттерде окуйт. Ошол эле учурда Өзбекстан чет жакта билим алган студенттердин саны боюнча дүйнөдө 3-орунда ээлейт. Сап башында Кытай турат. Коңшу мамлекеттин 1 52 000 жараны чет өлкөлүк окуу жайларда окуйт. 3-орунда Индия жайгашкан 621 000 студенти чет жаккада окуйт. Бишкекте көчөдө мыйзамсыз соода кылгандарга каршы рейд башталды. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы көчөдө мыйзамсыз соода кылгандарга каршы рейд өткөрө баштады. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Мэриядан белгилешкендей, мурда рейдти райондук акимчиликтер өткөрүп келсе, эми бул милдет муниципалдык инспекцияга жүктөлдү. Башаламан соода жүргүзгөндөргө 3 000ден 13 000 сомго чейин айып пул салынмакчы. Быйыл 9 айда жол эреже бузгандардан 460 миллион сом өндүрүлдү. Быйыл 9 айда Кыргызстанда жол эреже бузган жарандардан өлкө бюджетине 460 058 миллион сом өндүрүлдү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган убакыт ичинде өлкөдө 812 177 жол эреже бузуу катталып, бюджетке 460 миллион 588 330 сом айып пулу өндүрүлгөн. Ошондой эле жол эреже бузуулар боюнча 76 246 уна айып короо коюлган. 9 айда аныкталган жол эреже бузуулар мас абалында уна башкаргандар 10 000, ээн баштык жасагандар 394, тийиштүү документтери жок уна айдагандар 16 000, жөө адамдардын катышуусундагы эреже бузуулар 42 000, унаанын айнектерин мыйзамсыз караңгылаткандар 2680, жол белгилерин баш ийбөө 391 000, ылдамдыкты ашырып айдагандар 150 000, башка жол эреже бузуулар 197 455.